Мен бұл жерде бір нәрсені айтып қойғым келеді, информация беріп қоямын. Ушул законду жанагы жерлер казынасы боюнча законга өзгөртүү киргизип атат. Негизги бұл жерде меселе жанагы казынаны алтынга тиешелүүдү иштетип атканда эмнегедир Кыргызстандын үлүшү 30%, ал эми инвесторлорго 70% берилип атат да. Бул не себептен болуп атканы мага түшүнүксүз. Эми мен сиздерге алдынан bir информация берип коеюн. Өзүңөр жакшы билесиңер, глобальный финанс система 2008 жылдан бери системдүү тупикте турат, мындайча туңгуюкта. Ошол туңгуюктан чыгыш үчүн алар безбожно печатают деньги 2008 жылдан бери. Анан кийин ал жерде печатать эткен акчалар негизинен реальный экономикага кетпей, негизинен финансовый рынокко кетип, ошол жерде бүгүнкү күндө эл аралык эксперттердин айтышы боюнча 450 триллион доллардан 700 триллион долларга чейин финансовый пузырь, мындайча айтканда, алиги финансовый көбүктөр пайда болуп калган. Эми булар түшүнүп атат, что жанагы акча менен финансовый рынокто накачивать этип, бул системаны сактап калыш мүмкүн эмес экенин, ошол капиталды 700 триллион сактап калыш мүмкүн экенин түшүнүп туруп, эми ушул 700 триллион көбүктү, финансовый көбүктү реальный активке айландыруу жолдорун издеп ататтар. Анан эми мындайча турган болсок, реальный актив, бул айтканда дүйнөлүк дүң продукция болгон 150 триллион доллар. Бул реальный актив, эгер экономика сала турган болсо. Так что ал 700 триллион доллардан 50 триллион долларын эгер реальный секторго айдай турган болсо, ал жерде суперинфляция, гиперинфляция болуп туруп, бүт экономикалык система өлөт дүйнөлүк. Ошондуктан муну түшүнөттөр дагы, булар башка активтерди иштеп атат. Булар эмне? Бул недвижимость, кыймылсыз мүлктөр, бул жер, бул месторождениялар и так далее и тому подобное. Ошондуктан булар бүгүнкү күндө ошондой нерсеге ошол активтерди предлагать этип атат. Азыр бүгүнкү күндө акча проблема эмес. Өзүңөр көрүп турасыңар, 700 триллионго долларга чейин жакын акча. Аны куда вложить? Кандай активке жумшаш проблема болуп атат. Ошондуктан аябай чоң предложениялар болуп атат. Дүйнө жүзү боюнча месторождениялар и так далее. Ошол месторождениялардын эң баалуулугу, эң надежный бул алтын месторождение, алтындын эмелери месторождениялар. Ошондуктан бүгүнкү күндө булар жанагы 30%-не 30%ке 70% инвесторге бербесек, булар келбей коет деген бул, извините, откровенная ложь. Бул ачык эле жалганда. Бүгүнкү күндө менин информациям боюнча, ошо инвесторлордун арасында аралашып жүргөн адамдардын берген информация боюнча, алтын именно месторожденияга ушул инвестиция кылган. 9%-ке даже согласен, 30% биякта эле турсун. Ошондуктан бүгүнкү күндө жана киргизилип аткан 30-70% деп 30%-ны Кыргызстандын үлүшү, 70% инвестор деген бул откровенный грабеж средь белого дня. Буга вообще каршы эме беришибиз керек да. Ошондуктан бул жерде мен сиздерден суранып кетет элем. Мен өткөндө 70% Кыргызстанга, 30% инвесторлорго деген сунушумду киргизсем, мени эчтеке известиеге койбоптур. Значит, эмелерге комитетте ушул вопрос каралып эткенин чакырбады. То есть мен сунушту киргизгенем в письменном виде причем. Понимаете? Анан дагы бир нерсени айтып коюш керек. Жанагы кабинеттен жүгүрүп, кол койдуруп эмен токтотуш керек. Фракциялардын решениясыны колдоо үчүн эмеле токтош керек деп Нурлан Тургунбекович туура айтып кетти. И еще дагы бир нерсени киргизиш керек. Жанагы сунуштарды закон боюнча письменный виде киргизгенден кийин, ошо сунуш берген киши катышмайынча өткөрбөш керек бул окшогон нерсени. Потому что обоснованиясы болбой калып атат. Булар укпай жанагындай жең ара атары эме болуп атат. Анан кийин бул 30-70% деп 30% Кыргызстандын үлүшүгө берип атканы бул чистейший коррупционный схема. Чистейший. Себеби деген инвестордун долясы канчалык көбөйгөн сайын откат дагы көбөйөт. Ошондуктан ошондой болуп атат. Эмне үчүн? Хорошо, 70% бүгүнкү күндө 70% мамлекеттики болсун деп
Бүгінгі күндө эгер инвесторду көндүрө албай аткан болсо, ошого дарамеги жетпей аткан болсо, акылы жетпей аткан болсо, эмне үчүн биз калган муундарыбызга калтырып койбойбуз? Калсын алтын башкаларга. Бүгүнкү күндө биздин акылыбыз жетпей аткан болсо, бизден кийин балдарыбыз келет, неберелерибиз келет, чеберелерибиз келет, биздер акылдуураак келет, ошолор көндүрөт 70%. Ал алтын жатып аткан алтын не? Нан сурап атабы бизден? Же суу сурап атабы? Же мойнубузга жүк болуп атабы? Жата берсин ошол жерде, пока болмунча. Анан кийин обязательно эле ушул 10 жылдын ичинде биз бүт алтын кендерибизди жанагындай шылтоо менен келбейт деп туруп эмне? Обязательно талкалап салышыбыз керекпи? Бизди эмнегедир кумтур да эчтекеге үйрөтпөптүр. Себеби деген жери деле эчтекеге үйрөтпөптүр. Mana kumtordu hiç kандай сабак албаптырбыз. Жана биз айткандай бир кыргыздар, жанагы Садырбек ким эле аксакалыбыз өтүп кетти раматлык. Легендарный парламенттин депутаты. Дооронбек Садырбаев айткандай, чынында эле биз кыргыздар мурдубузга бок сүртүлгөн эл окшойбуз. Вообще жыйынтык чыгарабыз. Бирөө не то что там бирөөдүн тажрыйбасынан үйрөнүп, өзүбүздүн тажрыйбабыздан үйрөнбөгөн эл экенбиз. Мына кумтор эмне болду? Жирүү эмне болду? Жерүйдө 500 миллиард турган эмебизди 100 миллион долларга сатып жибердик. Бул эмне деген эме? Бул грабеж средь бела дня. Ошондуктан давайте мындай кылалы. Бул откровенно бул жанагындай коррупционный схема. Мындан баш тартыш керек, муну колдобош керек. Мындайча айтканда, бардыгыбызга бул жерде элдин кызыкчылыгына, мамлекеттин кызыкчылыгын колдойбуз деп келгенбиз бардыгыбыз. Давайте будем честными. Коррупционный экен биз көрүп эле турабыз. Бардыгыбыз акылдуу эле адамдарбыз. То есть чем больше доля инвестора, тем больше откат. Откат көбүрөөк болот. Ошого эле багытталган бул закон. Ошондуктан жестко эле киргиз керек. 70-30. Эгер 70-30га инвестор көнбөй аткан болсо, анда скатерть дорога. Кете берсиндер, жата берсин ал алтын. Өзүнү сыйлаган мамлекеттер бүгүнкү шартта алтындарыны өздөрү разработка кылып атат. Өздөрү эч жакка сатпай резерв кылып сактап ататтар. Крайним случае 70-30, бүгүнкү күндө 70-30 инвесторге эң выгодный условия. А так буларга алтын кендерини өзүн сыйлаган мамлекеттер вообще бирөөгө бербейт азыр. Мына Казакстан мисалы өзү разработка кылып атат. 1 грамда алтынын сатпайт. Кытай 1 грамда алтынын сатпайт. Россия 1 грамдагы алтынын бирөөгө берген жок, өзү разработка кылып атат. Понимаете, в чем дело? Ошондуктан бүгүнкү күндө могу система бузулуп атканда, ближайший 20-30 жыл алтындын мааниси күндөн күнгө өсө берет. Мына бүгүнкү күндө 22 жылда $300, мына 2000 доллардан унциясы уже баасы өсүп кетти. Мынан да өсөт. Керек болсо 5000-ге чейин жетет бул эме. Эмне үчүн биз мындай эле жөн эле подарок кылып берип коюшубуз керек? Ошондуктан ближайший 20-30 лет эгер 70-ке көнбөсө, 70% кыргызстандык болсо көнбөсө, анда инвестор менен сүйлөшпөй эле коюш керек. Башка шарттардан бар. 30% очень даже выгодный для них. Мен айтып аткандай, мына 9%ке даже макул болуп отурат. Ошондуктан дагы бир жолу ойлонуңуздар. Качанга чейин биз Кыргызстаныбызды ушинтип талкалай беребиз? Өзүбүз талкалап атабыз. Четтен келип эч ким талкалаган жок. 30 жылдан бери өнүкпөгөнүбүздүн себеби биз өзүбүз талкалап, өзүбүз сатып атабыз. Анда монту майда чүйдөдөн кичине-кичинеден Кыргызстанды сатпай эле дүң боюнча эле 70%-ти кыргыз эли менен кошуп туруп эле сатып бербейлиби? Андай боло турган болсо, эмне биз кыргыздарды Кыргызстанды мынчалык кыйнайбыз? Кичине-кичинеден четинен үзүп алып сатпай. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, мен сиздерден суранып кетем. Ушуну колдобоңуздар ушуну. Наоборот, 70-30% болсун. Кыргызстандыкы 70, инвестордуку 30. Көнбөгөндөрү, алар бардыгы кете берсин. Бизден акылдуураак адамдар келип туруп, 70% кыргыздын үлүшүгө көндүрө турган биздин муундар келет, Кудай калса. Чоң рахмат. Рахмат. Отура бериңиз.
Маматалиевтің микрофонын ордыңыздан эле жооп бересиз. Бул жактан да жооп берейин. Эми урматтуу депутаттар, сын пикир айтылып кетти. Мен сөз түрдө буга туура жооп берейин. Негизи эле аксакалдар бизге жаштарга туура жол көрсөтүп, жакшы акыл насаат айткан өзү туура болот эле да. Бул жерде туруп чуш, обман деп кайра өзү алдап, туура эмес информация берип атканын өкүнүчтүү болуп атат. Сиз айтып атасыз, 30% менен 70% бойдон эле калып атат деп. Сиз жакшыраак окуп көрсөңүз, биз айтып атабыз, минимум 30% Кыргызстанда болуш керек. Аукцион өткөзүп атканда ошол жерде катышуучулар сиз айткандай мүмкүн бирөө 80%га чейин берип калаттыр, мүмкүн бирөө 90%га чейин берип калаттыр. Адан маселе болбойт. Бул биринчиси. Экинчиси, сиз айтып атасыз, повестка бизди чакырбай койду деп. Эми комитетке бардыңыздарга повестка сайтка илинет. Ал жерге тийиштүү депутаттар барып катышат. Комитеттер мүмкүн чакырыш керек эле, мүмкүн сизди чакырбай койгондур. Мен аны айта албайм. Үчүнчүсү, сиз такыр башка маселени карап атсак, азыр башка мыйзамды карап атабыз. Сиз башка мыйзамга башка комментарий берип атасыз. Сиз даже повестка жакшыраак окусаңыз, биз ал сиз айткан маселени кийинчерээк карайбыз. Будан кийинки 4-чү маселе кылып карайбыз, урматтуу аксакал. Анан дагы бир жолу эске салып кетейин, биз бул мыйзамда буга чейин кантип иштеп келген? Буга чейин бул жок эле. Буга чейин каалагандай 300 сомго, 1000 сомго сатып келип жүрдү го. Сиз айткан эң туура маселе ошол 30 жылдан бери каалагандай сатып келишти. Эмне үчүн сиз ошол жерде канча жыл иштедиңиз? Ушул маселени көтөрбөй азыр айтып атасыз. Мен 70тен 30га түшүрүп атамбы? Мен тескерисинче, биз эмес, мына мен жалгыз эмес, бул жерде бир топ мына биздин коллегаларыбыз, биз тескерисинче мурда 100% белгисиз бойдон кетип калатканга байланыштуу биз айтып атабыз, койгула, жок, андай эмес. Болду, бизге Кыргызстанга калсын алтын. Бирок баягындай 30%дан башталат аукцион. Анан акырын инвесторлор бергенге байланыштуу 40га, 50ге, 60га, 70ге, 80ге, 90га мүмкүн чыгаттыр. Аны инвесторлордун келишине жараштыктуу болот. Бул бир. Экинчиси, биздин жакшы жерлерибизди биз 25-пунктта айтып атабыз. Эгерде мамлекеттик компания болсо, 100%, 70%, сиз айтып аткан 70% мамлекеттик компания болсо, мына бул жерде Ташиев Сайырбек байке киргизген сунуш боюнча керек болсо 70% мамлекеттик биздин ишкана болсо, ага первоочередной порядке берилет ал жерлер. Бизде мына азыр Качевник деген бар, Кумтөр деген бар. Демек алар иштетем десе, аларга 100% берилет. Ал жерде эч ким бул жерде ал жерде келип алып, сиз айткандай жанагындай алдап же эптеп берип койгон көздөгөн жокпуз. Тескерисинче алып калайлы, өзүбүзгө берейли, өзүбүздө калсын деп биз ушундай неме менен келип атабыз. Анан сиздин сунушуңуз боюнча комитетте каралды. Комитет айтты, жакшына ошол жерде талкуу болду. Биз сиз айтып аткан нерсе итак эле ал жерде отурат, бирок башка форматта, аукцион аркылуу деп отурат да. Ошондуктан урматтуу аксакалыбыз, биз эми сиз бул жактан ушундай сөздөрдү айтып атасыз, айтсаңыз адресован айтыңыз. Анан бул жерде 20га жакын депутаттар, авторлар биздин адресибизге коррупционный схема деп атасыз. Биз тескерисинче коррупционный схеманы сындырып алып келип атпайбыз бияка. Анан сиз депутатсыз. Сиз кааласаңыз, эртең эле өзүңүз мыйзамыңызды алып келиңиз. Ошол ушунчалык эле патриот болсоңуз, 70%дык мыйзамыңызды эртең алып келиңиз. Жазыңыз, жасаңыз, киргизиңиз. Биз сизди колдоп берели. Бирок бул биздин мыйзамыбыз, биздин көз карашыбыз азыр ошондой болуп атат. Биз жок дегенде мурдагы схеманы сындырып, тескерисинче схеманы сындырып келип атабыз. Ошол урматтуу депутаттар, бул башка мыйзам. Биз азыр каралып аткан бул президенттен келген каршы пикир менен келген мыйзам, ал башка. Биз айтып аткан мыйзам ал 4-чү маселеде карайт. Ошондуктан буга суроолор жок болсо, бул каршы пикирди макулдашылган вариантта комиссия иштеп чыкты. Буну эгер маселелер болсо, суроолор болсо, ушуга жооп берейин. Туура көрсөңүздөр. Марина Баргонович, ордуңузга отура берсеңиз. 4-чү микрофон. Раз мен немеме ответ болгондон кийин мен деле айтып коеюн. Мына Марлен Абдрахманович өзү айтты. Минимум 30 деп атабыз дейт. Анан кийин калганын может 50, может 60, может 80.
То есть это поле для коррупционного торга. Ошондуктан берде башты айлантпасын. Анан мен ушундай жаш саясатчылардын оозунан ушундай позицияны укканда мен Кыргызстандын келечегине күмөн болуп калат да келечеги. Булар будущий президенттер, премьерлер, высший министрлер ушулар. Ошондуктан ушулар жаш саясатчылар ушинтип сүйлөп аткан болсо, Кыргызстандын келечеги аябай чоң эмеде. Күмөн болуп атат берде чоң. Ошондуктан давайте берде мен возможно. Давайте. Токтоп туруң. Сиз сүйлөгөндө мен үн чыккан жокмун. Значит, сиз сүйлөгөндө мен үн чыккан жокмун. Сиз киришпеңиз. Давайте, уважайте возраст хотя бы. Уважайте возраст хотя бы. Возраст хотя бы уважайте. Возраст и так уважали. До этого дня уважали ваш возраст. Урматтуу депутаттар, сабыр кылыңыздар. Жакшына сүйлөсөңүз. Марлен Абдрахманович, ордуңузга отуруп алсаңыз. Жок, жактан эле ордуңуздан жооп бересиз. Жок, сиздин айтып атканыңыз ал 4-чү маселе. 4-чү маселе. Султанбай Абдрашид, отырсаңыз, уақытыңыз бүтті. Султанбай Абдрашид, уақытыңыз бүтті, отырсаңыз сен. Алтынчы микрофон. Рахмат, урматтарга. Мен ушул эки кесиптешими бир жакшы ынтымакка чакырып кетет элем биринчиден. Экинчиден азыркы каралаткан маселеде эч кандай биздин кыргыз мамлекетине зыян келе турган нерсе жок. Наоборот, пайда келе турган нерсе бар. Мисалы, мен буну өз жеке колдойм, буну колдошубуз керек. Биздин аксакалыбыз кийинки маселеге алмаштырып алды окшойт. Ошон үчүн туура эмес маалымат берип жатат. Рахмат, ишке өтсөк. Рахмат, урматтуу депутаттар, чыкпасаңыздар. 5-чи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Мына азыр Марлен Абдрахманович алып чыккан маселе бул мыйзам, бул биз өзүбүздүн комитетте да карадык, өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Ал жерге жана эч кандай коррупцияга жол же берүү же башка нерсе жок. Бул жерге чыгып алып туруп эле ар кимибиз жана 10 мүнөттө сураган тотото береличи. Анан кийин ар кимибиз эле үнүбүз бар деп сүйлөй бербесин. Коррупцияга жол жок, коррупцияны кылбайлы, буга чейин кылган нерселерди токтотойлу деп туруп, элге призыв кылбайлы коелу, өзүбүздү пиар кылыпчы. Себеби дегенде бул жер бүт бар мыйзамдуу болуп атат. Мына Марлен Абдрахманович бул жерге чыгарган биз кечээ күнү комитетте карадык. Бул өтө эли журтубузга, кем байлыктарыбызга пайдалуу мыйзам болуп эсептелет. Колдоп коюшуңузду суранабыз. 2-чи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Şu akırkı vaqta nark nasil buzulup baradat da. Şu bilip bilbeyle bardıq nersege jabışıp atabız da. Даже ыйыктыктарды тебелей баштадык. Мамлекет, өлкө, дин дегенде аябай мусулман болбосак да, улутчул болбосак дагы өлкөнү, улутту, динди коргоого кудурети жеткен адамдар бар. Арабызда депутаттар бар. Анан теңелбейли деп атабыз, дагы эле болбойт. Силер мындайсыңар, силер тигиндейсиңер, силер коррупционерсиңер, силер бети жоксуңар. Силер өлкөнү саткан атасыңар, сатып ийдиңер. Оптом саталыбы же розницу саталыбы, ушу кантип болсун эми. Эми кичине бир нерсени сүйлөп атканда туура сүйлөп, маселени туура козгош керек да. Ушуга чейин болбой келаткан кээ бир нерселерге бөгөт коелу деп атабыз, аракет бар. Мунун эмнеси жаман? Ал жерде дүйнөлүк практика бул. Аукцион деген. Муну Марлен Маматалиев менен мен ойлоп тапкан жокмун да муну. Жаңы бир нерсе ойлоп таап атсак башка бир жөн. Ушу кичине ар жак бер жакты карасак деген ой бар. Албетте алар өзлөрүн айтат. Эми сыйлайлы, улам эле сыйлай беребизби эми? Өмүр өткөнгө чейин сыйлайбызбы? Көчөкүн мыйзамдарда да көрдүк курултай боюнча. Эми сыйлайлы макул. Эми сыйлаганда мамлекеттүүлүктү тебелеп сыйлайбызбы? Рахмат. Рахмат. 1-чи микрофон. Рахмат.
Мен бул жерде бир нерсени айткым келет да, бул ушул мыйзам долбоорунун авторлорунун бири катары биз ушул мыйзамды караганда эң биринчи кезекте мамлекеттин, өлкөнүн, элдин кызыкчылыгын караганбыз. Анан ошонун негизинде ушул 30%дан кем эмес деп белгиленип турат ал жерде. Балким бул 70%, балким 100%га барышы мүмкүн да. Бул жерде эч кандай мамлекеттин кызыкчылыгына доо кетирген же бир күмөн кыла турган жагдай жок. Бул бир. Экинчиси, баарыбыз эле мындай акыл эстүү адамдарбыз да, бир да инвестор 30%-ти алып келбейт бүгүнкү шартта. 30%ке кайсы инвестор келет? Келбейт бул. Бул жомок жөн элечи. 30%ке же 25%ке инвестор келет деген. Келбейт, инвестор биринчи пайдага келет. Бирок биз ошону мурдагы катачылыктарды эске алып, мурдагыдай биз алданып калбайлы, элибиз алданып калбасын деп, биз ушул норманы киргизип атабыз. Бул эки. Үчүнчүсү, мына мен кээде таң калам. Ушул жерде жаратылыш ресурстары министринин орун басары Аркадий Рогальский деген бир жүдөгөн бирөө келди ушул жерде. Келип төө десең б деп отурду ушул жерде. Ошондой адистерди бул аткаруу бийлиги кайсы чукурдан табып алып келет, мен түшүнбөйм да. Мына ушундай ар кандай ача пикирлерден элдин башы айланат. Ошол жигит мына бүгүн жок, 15-20 күн эле иштеди. Оюнчук эмес да бул. Ушундай маанилүү министрликке 15 күн иштетип туруп, башкасын алып келе турган мындай болбойт. Ошон үчүн бизде өлкөдө тартип болуш керек. Ошон үчүн мен бул мыйзамды колдоп койго чакырам.